Саламатсыздарбы? Бүгүн 6 февраль Борбор калабыз Бишкекте Бурана Fashion Week 2021 салттуу мода көргөзмөсүнүн экинчи күнү болуп жаткан учуру. Бүгүн биз жаш дизайнер Ынтымак Абдылдаевдин көйнөктөрүнө көз чаптырабыз. Кызыктын баарын биз менен бирге көрүңүздөр. Аталган көргөзмөдө Ынтымак Абдылдаевдин Шерден брендинин кийимдери көрсөтүлдү. Азыр аябай толкунданып турам. Өзүмдү мындай кандай десем, эмне сезип атканымды дагы сезбей элем да, чын айтайын. Анткени азыр ушундай жанагы элдин сүйрүү мененби, же ошол ушакка даярданып атканымда кандайдыр бир ой толгоолор мененби кармалып турсам керек, балким азыр баары кеткенден кийин анан сезет болушум керек деп атам да. Бирок буга чейинки эмне жөнүндө ойлонуп аткан болсом, кандай ой жүгүртө турган болсом, дүйнө таанымым кандай болгон болсо, анда ошол жанагы коллекциялар аркылуу байкай алсаңар керек дейм да. Мен ошол аркылуу көргөздүм да ал нерсеничи. Алгаш залда сүйлөчүлүк бий менен башталды. Андан соң залга бала жетелеген апа чыгып, көп күттүргөн салттуу маданият менен заманбап стилде айкалыштырган Шерден брендинин жаңы коллекциясы көрсөтүлдү. Саламатсыздар, бул чөрөдө жүргөнүмө 8 жылга чамалап калды. Алгач өзүм коллекциялар жаратып келсек, акыркы жылдары өзүбүз уюштуруучу болуп калдык. Ушундай чоң эл аралык деңгээлдеги мода жумалыктарды. Биздин команданын негизги максаты кыргыз маданиятын жайылтуу дегеле. Анткени модадан чектелбей эле башка тармакта да алектенебиз да. Анан ал эми бүгүн подиум мода жумалы болгондуктан негизги максаты ушу кыргыз дизайнерлерин дем шык берүү. Аларга ушундай бир аянтча жаратуу да, аянтча жаратып, ошолор өзүнүн эмгегин көрсөтө турган аянтча керек. Бул Кыргызстандын ичинде. Ал эми андан кийинки максатыбыз, жана ниетибиз биздин мыкты дизайнерлерди чет өлкөгө чыгаруу. Жана бизде тажрыйба бар, бизде чет өлкөлүктө өнөктөштөрүбүз Кудайга шүгүр күндөн күнгө көбөйүп келатат. Тилекке каршы бул пандемия шартында жашап аткандыктан биз чет өлкөгө чыгара албадык, жана алыскы чет өлкөдөгү конокторубуз келе албай калышты да. Негизги максаты биздин мода индустриясын жандандыруу, өнүктүрүү, жайылтуу, Кыргызстанда, дүйнө элинде жайылтуу. Көргөзмөнүн уюштуруучусу Назира Бегим салттуу көргөзмөнүн көрүүчүлөрү жыл сайын өсүп жаткандыгын айтып өттү. Бүгүн бир ушунчалык толкундуу күн болду да. Биз 4 жылдан бери ушул кыргыз мода индустриясын дүйнөгө тааныталы деп чоң эмгектерди кылып келатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй 3-4 эле адамдын эмгеги менен ушундай бүтүндөй дүйнө жүзүнө чоң бир кыргызды тааныталы деп ушул эмгекти мода индустриясына кылып жатабыз. Коллекция көрсөтүлгөн соң Ынтымактын чыгармачылыгын колдогон ата-энеси жана аны колдогон кесиптештери келген конокторго ыраазычылыктарын билдирип жатты. Мен чакырылган конокторум да көп болгон. Бирок мынча көп киши келерин бул мен үчүн билеттер сатылгандыктан биз жакшы байкаган жокпуз да. Анан бирок азыр аябай зал ушундай толуп, бош орундуктар калбай калганына аябай ыраазымын.